Көркөөнүн тукумдары. Автору Асанбек Кулманбетов. 1-бөлүм. Касым Аксайга чөп жеткирип, кеч болгонуна карабай кайра тарткан. Жол жээгинде кол көтөргөн келинди көрүп, машинени токтото калды. Караңгыда эмне кылып жүрөт деп ойлоп, кабинанын эшигин ачты. Абаке, ала кетиңизчи, деди олтуруп жаткан келин. Кайда барат элең? Эптеп тоң өлбөсөм болду. Аба, нарын жака баратам. Кийимиң дагы жука экен. Ушу суукта кантип кеч чыктың? Ошондой болуп калды. Келин сөзгө чекит койгонсуду. Ошол бойдон алдыга тигиле тиктеп мелтиреп калды. Эмнегедир боору торсойгонсуйду. Атүгүл кыймылдап дагы жаткандай. Кыңкыстаган үн чыккансыйды. Келин жука чапанын улам-улам кымтылайды. Сөзсүз күйөөсүнөн качып чыккан. Баласын дагы кийинтпей, койнуна катып ала качкан го, шорду. Өзү дагы үйгө кийген кепич, жалаңкат байпак менен чыгыптыр, деп ойлоп, сөзгө тарткысы келди. Кожоюнуң менен чарпыша кеткенсиң го? Келин үндөгөн жок. Балаң үшүгөн жокпу? Бөлтүрүк бул. Туура эмес угуп алгандай болду Касым. Эмне дейт? Ой, соо эмес го бул. Өлө албай жүрүп, бөлтүрүк алып жүрөбү? Бөлтүрүк дейсиңби? Мен бала экен деп жатпаймынбы? Кайсы айылдын келини болосуң? Билсем болобу деги? Аба, мен жөнүндө оозумдан чыгарбайм десеңиз гана өзүм жөнүндө айтып берем. Болбосо сурабай эле койгонуңуз оң. Ушул маалда алдыдан каршы машина чыгып өтүп бараткан. Жаңыдан сөз баштаган келинди карай калып, Касымдын жүрөгү болктой түштү. Денесине муздак суу куюп жибергендей болду. Аны жарыкка чагылышкан жашыл көздөр тиктеп тургандай. Караңгыда карышкырдын көзү күйөттөчү эле. Жанында жаш келин отурбай эле жылаңач олтургандай сезип кетти. Өзүн токтото, акырын көз кыйыгын салды. Жок, жанагы көрүнчү көрүнбөйт. Же бөлтүрүктүн көзүн көрдүбү? Көрүмчүдөн Кудай сактай көр деги. Келме келтирип алды. Бир топко чейин үнсүз отурду. 35ке чыгып, 12 жылдан бери машина айдап келе жаткан Касым мындай укмуштуу жолуктура элек болчу. Укмуш эмне? Бөлтүрүк көтөргөн аял 7 түндө жол тосуп жүрсө. Акырындап өз калыбына келип, келинге куумай карап үн катты. Эч кимге оозуман чыгарбайм. Айта бер таржымалыңды. Анда убадага туруңуз. Мени бир сиз, бир дөөтүңүз, бир караңгы түн гана билсин. Мен Кытайдан ооп келе жатам. Биякта барар кирер жерим да жок. Мен эркин болгум келет. Ызы чуудан качып чыктым. Андан көрө өзүңүз жөнүндө кеп салып бериңиз. Үй бүлөңүз жөнүндө. Кай жерде жашайсыз дегендей. Касым атайын көргүсү келип, кабинасынын ичин жарык кылды. Жарык күйгөндө келин бүрүшө калгандай болду. Кызылы кызыл, агы ак болгон мөлтүрөгөн келин экен. Көздөрү көздөрүнө чагыла түштү. Көгүлтүр каректери ойноктоп турат. Тике карай албай сүрдөй түшкөнсүдө. Бир эсе суга артыла, делебеси козголуп кетти. Бери олтурбайсыңбы? Таанышалы, узун жолду кыскарталы. Бирлеп жылып отурган келиндин колун кармап жиберди. Ал дагы чочубай көөшүп кеткенсиде. Касымдын оң колу адам эркине баш ийбеген немедей келиндин колун кармалап, көкүрөгүн сыйпалап жатты. Көздөрү сүзүлө кармалап жаткан колго сүйүнгөн келин өзүн унутуп бараткансыды. Делебеси дүүлүгүп, жан кумардын азгырыгына көзү тумандап алган Касым машинени жол жээгине токтото калды. Келинди кучактай тартып, эрдине эрди жабыша түштү. Сол колу менен чапанынын топчулугун аста чечип,
койнундагы бүлтүрүктү жерге түшүрө келиндин ич кийимин чечүүгө камынып кирди. Аңыча ыркыраган бүлтүрүк секирип келип Касымдын желкесине жабышты. Ах! деп жаны ачыша түшкөн Касымдын башы ылдый ысык нерсе куюлгансып кетти. Шашып ушуп кабинасынын ичин жарык кылып жиберип, мойну ылдый аккан канды көрдү. Кабинанын бурчунда моюн жүнү үрпөйгөн, бою мышыктыкындай бүлтүрүк тишин шакылдата Касымдан көзүн албайт. Көз ирмемдик убакытта түшкө кирбес окуяга туш болгон Касым бир саамга нес боло калды. Кудай, кайдагы балеге кабылдым эле? Булар менин канымды ичкени кабылган немелер окшойт деген ой башына келе калды. Эми Касымдын болгон ою эптеп булардан кутулууда болуп калды. Эмне кылыш керек? Бир нерсе оюна кылтыта калды дагы, жүрүп бараткан машинени бир өчүрүп, бир күйгүзүп, бузулуп калганга окшоштуруп кирди. Акырын жол жээгине токтотту да, ичин чукуламыш болуп туруп: "Түшүп турасыңарбы? Эмне бале болду? Карап алайын", деди. Өзү дагы жерге түшүп, КамАЗдын кабинасын эңкейтти дагы, моторун чукуламыш болуп жатты. Ары бери жагына чыгып атып, жүргүнчү жак эшикти бекитип койду. Ошол бойдон от алдырып койду дагы, кабинаны түшүрдү. Рулга жетсе, айдап качуу гана калды. Бул кезде келин эшикке асылып, тарсылдатып калган. Жаңы эле ордунан жылган машиненин алдына чуркап чыкты келин. Тебелеп кетүүдөн чочулаган Касым тормуз тээп жатып, келиндин ырайын көрүп, жүрөгү оозуна кеп деле түштү. Машиненин алды жагында көзү чычаладай кызарган, чачы саксайып, маңдайкы 4 тиши арсайган ит тумшуктуу желмогуз турган. Касым эми тормоздун ордуна газды басты. Дүңк этип, машинеге урулган желмогуздун ачуу уулган үнү угулду. Жалгыз гана качып кетүү оюнда болгон Касым аң дөңдү карабай айдап жөнөдү. Кулагында уулган ачуу үн эмне болсо дагы алардан кутулганына сүйүнүп келетти. Бир ай өтүп, баягы желмогуз унутулуп бараткан. Бир күнү элден мындай ушак угуп калды. Кечээ коюлган Айдардын 4 жашар баласынын мүрзөөсү ачылып калыптыр. Орогон ак кепини калып, өзү жок. Болгондо да мүрзөнү ит казган окшойт. Иттин издери бар экен. Жаш балдардын мүрзөөсү казылган окуя биздин райондо 3-чү жолку дейт. Милиция баш болуп иликтөө жүргүзүп жатышыптыр. Баса, түндө бирөө тоодон келе жатып, мүрзөдөн аялдын ыйлаганына окшош уулган иттин үнүн угуптур. Атаңдын көрү десе. Ошондо эле кошуналар менен бара койсо, балким кармап алат беле. Бир нерсе көзүнө элестей калып, Касымдын энеси дүр эте түштү. О Кудай, деги баягы желмогуздар келген эмеспи? Эстеп көрсө, баягы таштап салган жеринен жөө жалаңдап келсе, бир ай эмес, 10 чакты күнгө жетпей келип калмак. Кайсы айылдан экенин дагы айтып салбады беле? Кашайганда. Бардыгын ичине сактаган эме ойлор менен алпурушуп калды. Кар аралаш уюлгуган боргоон эртеден бери көз ачырбайт. Кеч көздүн алгачкы сыноосу катуу башталды белем. Ал эмес койлор дагы бири-бирине ыкташып, баштарын катышат. Эптеп күн кечирген Сыдык койлорун айдап келип, короого санап кийирди. 33 кой жок. Иниси дагы айылга кетти эле. 3 күндөн бери келбейт. Кар баластап калды. Эми кайдан издейм? Издебей коюуга дагы болбойт. Мындай бороондо түнгө кабылган кой кантип аман калат? Түндүн бир маалына чейин мерчемдүү жерлерди кыдырып, жедеп үшүгөндө үйгө келди. Кой эмес, таш балекет жок. Кеткен боюнча жоголуп кеткен инисине жини келип жатты. Көзүнө эртең мененки ар кайсы жерде жара тартылып жаткан койлор элестелип жатты. Эмне болсо да болору болду да, деген менен Кудайдан тилек кылып чыкты. 30 кой деген эмне? Карышкырга кырдырыптыр деген сөз угулса, чарба эмес, райондун чоңдоруна чейин жетери башка.
Алар эмне айтышмак эле? Кырдырып салыптыр. Төрөтүш керек дешет да. Эл караган жүзү жер карамай. Таң атканча ою онго, санаасы санга бөлүнгөн Сыдык агарып келе жаткан таңга улай атын токуй сала жөнөп кетти. Аман эсен таап алар бекен. Кудай, ырас бороон дагы басылып калыптыр. Күн дагы ачылып келаткан сыяктуу. Эч жерден таппай отуруп, коргондуу жалганын төрүндөгү аска зоого жете келди. Карга кузгун айланбаганына гана иштен үмүт кылат. Бирдеме болсо, эч ак эле карга кузгун үймөлөктөп калаары бышык болчу да. Бир жерден аттан түшүп, дүрбү салып кирди. Кантип эле жер жуткандай болсун. Ит кушка жем болбосо бир жерде турушкандыр. О Кудай, ак сары башыл, кызыл зоонун түбүндө койлор жатат. Ошол эле болуш керек. Мал көп жуушай турган эски короону нугу бар эле. Илгери бирөөлөр таш короо тизип кыштап, же жайлачуу жери окшойт. Үңкүрү да бар, сонун. Аткан мене сала чуу койду. Так ошолор экен. Айдап кетүүгө камынган Сыдык четирээкте жара тартылып жаткан бир койду көрө койду. Төш тушун жарыптыр. Аттан түшүп караса, жүрөк, боорлорун гана сууруп жеп кеткен сыяктуу. Ушунусуна дагы шүгүр. Калган аман экен. Тиги койдун ичеги кардын алып салды дагы атка бөктөрдү. Тынч турган аты кошкуру үркүп кеткенден карай салып чочуп кетти. Үңкүрдөн бир аял чыгып келе жатыптыр. Чукулдап келип, үлбүрөгөн үнү менен учурашты. Саламатсызбы, аба? Оозунан келмеси ыргыган Сыдык араң эле баш ийкеди. Сиздин койлорбу? Бир коюңузду жара тартып кетти. Калганын ажыратып калдым. Өмүрлүү бол, айланайын. 50 жаштан өтүп, Сыдык мындайды көрбөгөн. Бул көрүнүшкө ээси ооп калды. Бул чөлкөмдө буга окшогон эч кимдин кызы же келини жокко. Кечүүкү бороондо талаада түнөгөн кимдеги? Деп үңкүр жакта карап койду. Жүрөгү булк эте түштү. Ал жакта Сыдыкты тик чийип караган карышкыр турган эле. Өз көзүнө ишенбей кетти. Итке окшоштурайын десе эч окшобойт. Аба, ага камсана болбоңуз. Ушунун жардамы менен түндө коюңузду аман алып калдым. Кайдан жүрөсүң бул жакта? Дегенге араң жарады. Көл жактан ооп келатабыз. 1 ай болду. Элге көрүнбөй жол жүргөнүбүзгө. Тигил жактан чыкканда бир үңкүрдөн таап алгам бул бөлтүрүктү. Адам баласына зыяны жок. Болбосо мени жеп салбайт беле. Эмнеге жашырынып? Ата-энем жок. Жетиммин. Эрим кордоп бүттү. Анан качып чыктым. Мени кармап алса кайра алып кетет. А мен баргым келбейт. Дагы кете берип, Кытайга ооп кетем го. Антпесе мени бул жактан таап алат. Ишенип ишенбей келинге көз жүгүрттү Сыдык. Чынында эле сулуу, өңү бозоруп, жүзөңкү көрүндү. Кийимдери жедеп жыртылып бүтүптүр. Жылаңайлак бутунда жыртык кепич. Көөнөргөн кемсели дал-далынан айрылган. Үйүнө ээрчитип барып тойгузгусу келди. Жүргүлө үйгө. Тамактанып, кийим кечеңди оңдоп алып кет. Күндүз бара албайбыз, аба. Түн киргенде баралы. Кайсы сарайда турасыз? Бирок аялыңыз, балдарыңыз бизди кууп жиберсе эмне кылабыз? Тумчуга түшкөн сөзү Сыдык. Бирок айтпай дагы кое албайт эле. Кыскача жооп берип койду. Аял жок менде. Иним экөөбүз эле багып жүрөбүз койду. Ал да айылга кетти эле. Келе элек. Тетиги секинин түбүндөгү сарайдабыз. Кечинде баргыла. Жаңы эле аттанып бастырайын деген Сыдыкка үн катты. Аба, бир өтүнүч кылсам болобу? Эмне болбосун? Келин жалгоорой карап сүйлөдү. Сизден суранарым, мени көргөнүңүздү, дегеле мен жөнүндө эч кимге айтпаңызчы. Эмне каалооңуз болсо дагы аткарайын. Бирок ушул жердеги көрүнүштү бир сиз, бир мен билейин. Болбосо
Үлбүргөн назик үн Сыдыктын денесин куйкалап жиберди. Макул, убада берейин. Бир сен, бир мен билем. Сендей келиндин сөзүн калтырмак билем. Эмнегедир өзүнчө жанданган Сыдык сууктун күчүнө, түндөгү сары санаа болгонуна кайыл боло түштү. Койлорду айдап, кыңылдап, ырдап келатты. А кечинде кайра кирип чыгып, тоо тарапты карап жатты. Иниси дагы келген жок. Ага бир чети ыраазы болуп дагы кетти. Үй жайын таштап коюп, байкеси менен кой багышып жүрөт. Бой жүргөн Сыдыктын жеңилин жерден, оорун колдон алган иниси. Үй бүлөсүн деле алып келет эле. Бирок балдары жаш. Анын үстүнө келинчеги мугалим. Ичип жеп, ажылдаган иттин үнүнөн эшикке атып чыкты. Ити тимеле үйгө кире каччудай куйругун кыпчып алып арсылдайт. Жон жүнүн үксүйтүп алган. Чык, кет дейм, деп итти тыйды. Ити өзүнчө эле кыңшылаган бойдон ат короо жакка качып кетти. Эрнеме го, караңгыда кантип коркпой жүрөт дейм да, деп ойлоп келинди тосо басты. Ал жалгыз экен. Өзүң элесиңби? Деди Сыдык. Ооба, бөлтүрүктү үңкүргө таштадым. Ал келгенде малыңар үркүп качпайбы дедим. Үйгө кирип баратып, чырактын жарыгына чагылыша түшкөн келиндин көзүн көрүп чочуп кетти. Жап-жашыл болуп жанып кеткенсиди. Андан кийин билинбей калган көздөрдү карай тамакка камурду. Тамакты аялдан кем эмес жасаганга көнгөн. Азыр дагы үстөлдүн үстүндө тасмал жайып, тамак даярдай баштады. Эбак бышкан мискейден кесме куйду. Бизде ушундай эркекче жашоо, деди Сыдык актангандай. Колдон келишинче жасап койдум. Жагар бекен сага. Даамдап көргөн келин көңүл улай сүйлөдү. О, даамдуу болуптур. Анча-мынча аялдар мындай жасай албастыр. Эмнеден көз чаптырарын билбей, тердеп кургап, тамак ичип кирди Сыдык. Анда-санда карай койгон сайын караңгы талаш чырактын жарыгынан чын эле көздөрүнөн жашыл нур чачып жатканын байкады. Убакыт өткөн сайын анысы жагымдуу көрүнө баштады. Сыдыктан өткөн кеткенди сурап жатты. Өзү дагы бул дүйнөгө жалгыз экенин айтып, бир туруктуу жер таап алганга эки көзү төрт экенин дагы билдирди. Эки адамдын ортосу жакындашып келатты. Тамак ичилип бүткөндөн кийин келин өзү эле тура калып, идиш аякты жыйнаштырып, жууп тазалап кирди. Ичи элжиреп, үйдө бир кошумча жарык болгондой сезип жатты Сыдык. Кечке ойлонуп, өз алдынча бекемдеп алгысы келди. Кайда бармак эле? Барар көрөрү жок неме макул болот да. Бирок кандай аял болуп бере алат? 30 жаш кичүү экен. Төрөп берер беле деген ойлор келип жатты. Үй жыйналып бүткөндөн кийин мен кетейин, деди келин. Айжамал шашпай эле кетчи. Карбаластап сүйлөп кирди Сыдык. Эрмектешип отура турсаң, түнү узун эмеспи? Таңга жуук өзүм жеткирип коем. Сөз тыңшай отуруп калгансыды келин. Эмне айтпаса кеч болорун түшүнгөн Сыдык чөгөлөй отуруп калып, келиндин колун кармалап, жалынычтуу сүйлөп жатты. Айжамал, менимче бири-бирибизди түшүндүк окшойт. Сен калып калчы мени менен. Жаш деп сени, кары деп мени какпай, өмүрүбүз бирге болсун. Эми дагы кайда барат элең? Мага дагы бирөө келерин ким билет? Каласыңбы? Калчы, Келин дагы чөгөлөй отурду. 2 жылдан бери аял жытын эңсеген Сыдык келинди кучактай калды. Денесин сылай, туш келген жерин өпкүлөй баштады. Денесин кумар бий бийлеп, калтырап чыкты. Оозунда жалыныч, кумар ышкысына берилип, көзү тумандаган келиндин кийимин чечип ыргытты. Мелмилдеген мештин ысыгына 2 дененин ысыгы кошула жалжылдап кеткенсиди. Тегерегиндеги малчыларга, айылга мындай кабар учуп жетти. Баягы Сыдык көлгө ооп баратып, мурунку кетип калган аялын
жакын сиңдилеринин бирин ала качып келиптир. Жашап жатышыптыр. Сыдыктан 30 жаштай кичүү экен дейт. Аябай сулуу экен. Оокатка дагы укмуштуң экен. Сыдык күндөн күнгө жашарып, кулпунуп алыптыр. Баарынан кызыгы, Сыдык бир үңкүрдөн карышкырдын 1 айлык бөлтүргүн таап алыптыр. Ок тийип, кансырап жаткан экен дейт. Сыдык аны өлтүрбөй, дарылап айыктырып алыптыр. Анысы тим эле адамдан акылдуу дейт. Сыдык кайтарбай эле ошол бөлтүрүк кайтарат экен койду. Ошол Сыдыктын карышкырынын касиетиби, айтор, ал тегеректе ит, куш жолобой, малчылар жыргап эле калышыптыр. Дүңк эткен мындай жаңылыкты Касым гараждан укту. Диспетчерге чогулушуп, жолдомо алып жаткан айдоочулар кеп кылып жатышты. Адегенде эл катары кабыл алды эле. Сыдыктын жаңы аялы менен бөлтүрүк жөнүндө кеп кылып жатканда өз алдынча байланыштыра койду. Кайрадан көз алдына өткөн окуя келип, денесин кан тээп чыкты. Сыдыкка жем жеткиресиң. Сен да көрүп келчи, Сыдыктын жаңы аялын, деди диспетчер жолдомону сунуп жатып тамашалай. Уккан кулагына ишенбей, жолдомого өңүлө тигилген Касым аз жерден кулагы чуулдап, башы айланып жыгылып кете жаздады. Ой, Сыдыктын жаш аялын айтса эле, эмне тили оозон калдың? Уга элек жатып, минтип жатасың. Барганда ашык болуп кала көрбө деги. Карыптын сөзүнө улай айдоочулардын каткырыгы жаңырып кетти. Буту чалыштай машинесине жетти дагы от алдырып, кырманга жөнөдү. Сыдыктын сарайына көгүм талаш араң жеткен Касым машинесин жем куроого ылайыктап токтотту. Түн менен эле кетип калам деген ой менен Сыдыкка жардам берип, жемди түшүрүшүп жиберди. Оюнда Сыдыктын аялы. Эмнеси болсо да көрсөм дегенде эки көзү төрт. Жүрү үйгө, тамак ичели, шашпай жыларсың, деген Сыдыкты ээрчи үй жакка басты. Үйгө чукулдап калганда аны бирөө карап тургандай сезилип кетти. Эки жагын элеңдеп карап, коронун бурчунда турган этти көрдү. Караңгыда тааныбай бөлтүрүгү ушул болуп жүрбөсүн деген ой менен мээсин аралап бүткөнсүдү. Сыдык үйдүн эшигин ача, сыпайы керлик менен «Кир үйгө, төргөт», деди Касымга. Үй ээси биринчи кирбес, салтты кабыл ала босого аттады. Жүрөгү дук-дук согот. Алдынан адам эмес эле азуусу арсайган желмогуз атып чыгып, кекиртегине жуунуп алчудай сезилип, туш алган немедей бутун араң шилтеди. Илгери курулган жыгач жапыс үйдүн оозгу бөлмөсү караңгы экен. Төркүйдүн эшигинин жылчыгынан чыккан жарыкка улай каалганын кармагычына колун созду. Денесин майда калтырак басып, кара терге чөмүлө түшкөнсүдү. Аста тарта эшикти ачты. Чыйк эткен эшиктин үнүнөн селт этип алды. Төркүйгө кирип баратып, эки көзү Сыдыктын аялын издеп жиберди. Үйдө киши жок эле. Жеңилдей дем ала төргө өттү. Эски үй болсо дагы тыпырайып жыйналып, меште мелмилдеп от күйүп жатат. Ортодо нан, каймак, май коюлган үстүл турат. Оттун жылуулугуна мемирей курсагынын ачканын сезди. Гөлдөлөнгө жаңы эле жай алган Касым эшик ачылып, колуна идиш кармаган Сыдыктын аялы кирип келе жатканын көрдү. Оозунан келмеси ыргый кантип атып турганын сезбей калды. «Саламатсызбы?» деген сөз оозунан араң чыккансыды. Касымдын маңдайында ай тегерек жүзү келишкен, кирпиктери төгүлгөн, кызылы кызыл, агы ак, татынакай келин күлүмсүрөп турган. Касым күткөн желмогуз эмес, атүгүл баягы келинге дагы окшобогон аял заты болчу. Ордунан туруп жатып, эмнегедир баягы көргөн келинден окшоштуктарды издеп жатты. Анын элесинде таптакыр башка келиндин жүзү сакталып калган. А бул болсо кадимки эле кыргыздын бир келини болчу. Сыдык менен Касым аркы беркини сүйлөшүп отуруп тамак ичип жатты. Айжамал да анда-санда сөзгө кошулуп коет.
Касым канчалык бир нерсени издесе да Айжамалдан өзгөчөлүктү көрө албай жатты. Ал дагы Касымды жаңы көргөн немедей гана кайдыгер абалда болчу. Иниме айтып койчу. Чукул арада келип 2-3 күн малды карап берсин. Айжамал экөөбүз кыштакка барып, айлык алып дегендей жумуштарды бүтүрүп албасак, деди Сыдык сөз ортосунда Касымга табыштай. Макул, айтайын. Эртең же бүрсүгүнү ылдыйкы кошунаңызга дагы жем алып келем. Ошондо ала келейин иниңизди. Анан кыштакка мени менен кетесиңер да. Анда жакшы болбодубу? Сөзсүз ошонте көр. Айткандай эле 2 күндөн кийин Касым Сыдыктын инисин күндүз жеткирип келди. Сыдык аялы экөө айылга кабына баштады. Айылга кетүүдөн мурун көк чалды эмне кылуу керек деген маселеге келишкенде эмне кыларын билбей калышты. Көк чал кой кайтарып жүрөт. Биздин жок экенибизди билсе, көрүнгөн жакты жууртуп бизди издеп жүрбөсүн. Анда эле бирөө болбосо бирөө атып салат. Кечинде келгенде сага дагы карматпайт да эми, деп Сыдык инисине айтты. Бөрү баласы ит болбойт, атып эле салсаңар болмок. Бир күнү бирөөңөргө зыян кылып жүрбөсүн, деди иниси жактырбай. Ой, ал адамдан акылдуу. Мына бир айдан ашты. Эч кимге зыяны жок. Кайра эл ыраазы болуп жүрөт. Буу тегеректегилердин малы чыгым боло элек. Иттен айырмасы жок. Үрбөгөнү эле болбосо, кичинекей балдар менен аябай ойнойт. Кошуналардын итине малына чейин таанып калышты. Көк чалды. Адегенде аны көргөн мал эмес, кишилер коркчу. Азыр болсо бардыгы тамак ашын берип, иттен артык көрүшөт. Өзүнөн өзү эле кой короодон чыгары менен кошо жөнөйт. Башка койлор дагы кооштурбайт. Бөлүнүп чачылтпайт, чогуу жаят. Бороон чапкында тимеле безилдеп чуркап, чогултуп турат. Кечинде койлордун алдына өзү түшүп алат. Койлор кишиге ээ бербей чуркайт го, а көк чалдан коркуп, оозуну бирөө дагы баспайт. Ал болсо улам кылчактап, алдын тосуп турат. Чогуусу менен аштоого 40-50 метрдей барганда гана кое берет. Ошентип текши жейт жемди. Анан ушундай немени атып салайынбы? Анын үстүнө жеңең дагы жакшы көрөт, деди инисине Сыдык. Билбейм деги. Силер кеткенде кулактын кожурун алып уулуса, айтып коеюн, атып салам. Сыдык, тил алсаң ала эле кетеличи. Бул чубак энеңдин үйүнө барып байлап коебуз да, жумуштар бүткөнчө. Азыр болсо шоопур кечке күтмөк беле. Барып ээрчитип келе калбайсыңбы? Деп аялы сөзгө аралашты. Айжамалдын сөзүн эп көрүп, иниси кой кайтарып калмакка, Сыдык көк чалды ээрчитип келмекке аттанып, кой жайытка жөнөштү. Аларды күтүп, Касым үйдө калды. Дагы эле күдүк ойдо жүргөн Касым үйгө кирип чыгып жүргөн келинди алдырттап карайт. Андан бир нерсе издегенсейт. Чарчаган неме гүлдөлөң үстүнө кыйшайып жатып, көзү илинип кетти. Аңгыча чычаладай көздөрү менен бир жел могуз ага жакындап келе жатты. Азуулары арсайып, оозунан кан жин чачырайт. Улам чуурган канды жалагыдай уштуу тырмакты арбайта. Касымга кол салганы калды. Жүрөгү оозуна кептелип, деми кысылып, жен алкыштан жанын куткарууга далбас кылып, бирөөнөн жардам сураганы кыйкырып, обдула калды. Көзүн ачса, эч нерсе болбогондой, Сыдыктын төрүндө жатканын көрүп, жүрөгү ылдыйлай түштү. Эмне чочудуң анчалык? Сен эмне, талаада калтырып, тебелеп өлтүрүп кеттим деп ойлодуң беле? Бир балейден кутулдум деп жүргөндүрсүң. Касымдын көзү чакчая түштү. Уккан кулагына, көргөн көзүнө ишенбей баратты. Жүзүнөн ажары төгүлгөн, суйкайган келиндин өңү кумсарып, жүзү заарга толуп келатыптыр. Мен сени табам дегем. Таптым. Эсиңде болсун. Сени тукум курут кылам. Акыры жара тартып өлтүрөм. Заардуу үн улам катуулап, келин жырткычка айланып келаткансыда. Көзү чоктой кызарып, өңү кара көк тарта, оозунан жалын бүркө тиштерин шакылдатып кирди. Түшүнө киргени өңүндө пайда болгон Касым кыймылдоого алы келбей,
көзү чанагына чыга, колдору көлдөлөнгө карышып калды. Өлдүм деп ой башына келсе, эми котулуунун жолун издей баштады. Чаштары жайылган, 4 аяктуу жырткычка айланган желмогуз Касымды баса калууга болду. Арбайган тырмактары менен бетин чапчып өткөнсүдү. Жан далбаскыла 4 аяктап жүрмөлөп сыртка атып чыкты Касым. Кан жайыла берген бетине аарчый машинесине жетип келип, ичине бекине калды. Бир топко чейин демин баса албай отурду да, машинесин от алдырып айдоого камынды. Маңдайындагы көзгүгө карана калып, кан чыгып турган 2 тырмактын изин көрдү. Аң дөңдү карабай, машинесин куюндата айдап жөнөдү. Көк чалды ээрчип келген Сыдык машиненин кетип калганына таң калды. Балким жөн эле бир жака барып келе калайын деп кеткендир деп ойлоп койду. Атын байлап үйгө кирди. Айжамал эч шек жоктой отурган эле. Касым кайда кетти деп суроо узатты. Анын келеси неме го? Мени кечиктирдиңер деп сөгүнүп сагынып алып кетип калды. Бизди камынтып коюп, нактап эти жок экен. Тыңыраак 2 атыңды эле току. Биз эмне жетпей калмак белек? Жеткенде дагы кандай жетебиз? Кекер сүйлөп, Айжамал эмнегедир Сыдыкты тике караган жок. Жакшы жигит эле. Аны Кудай урган го. Айтам го, бул эмне кылганың деп. Аны көрсөм, айтты койду дебе, бетине түкүрөм. Бул деми, кечке эле наалы бербей, шашпа. Шашса шашкандыр да. Мынча камындык. Барбай калмак белек. Чын эле, ат менен эле кете берели. Деген ойду ойлоп, Сыдык 1 атын токууга басты. Тоо жолунан аң дөңдү карабай, КамАЗды болгон күчү менен айдап келген Касым чоң жолго келип кошулуп, кыйма чийме машинеге кабылганда гана эсине келгенсиде, бир топ жерге чейин барып, жол жээгин токтоду. Кайра көзгүгө каранып көрүнүп, кантип жашаар айласын таппай кетти. Эртең менен барганда айдоочулардын шылдыңдап атканы көзүнө элестеп кетти. Кетип атканда эле азилдеп узаткан эмелер жаш жеңени баса калган экенсиң, дешет коя. Баарынан да Нурмира эмне деп ойлойт? Кандай шылтоо тапсам деген көкүрөк өйгөн суроолорго бериле кайсылап калды. Эгер чынын айтсамчы, баары бир эч ким ишенбейт деп ойлоду. Жол жээгиндеги сууга барып жуунуп кирди. Караңгы талаш үйгө кирип, тамтоң басып тосуп чыккан баласын көтөрүп ала, бооруна кысып, жыттап алды. Ички үйдөн 2 класста окуган кызы чыгып, атасынын жүзүн көрө сүйүнчүлөмөк болду го. Кайра чуркап кирип кетти. Ал жактан бат эле 6 класстан окуган уулу келинчиги Нурмира чыкты. Ата, бетиңизге эмне болду? Деп сурап жиберди кызы Чынар. Тигилер дагы суроолуу карап калышты. Касымдын бети көгөрүп чыккан. Колундагы баласын акырын жерге коюп, кайдыгер унчугуп чечинип кирди. Кашайгырдыкы. Жем алып барган чабандыкынан короонун кырында турдум эле. Жаза басып жыгылып кетпедимби? Чабандар жемин түшүрүп аткандан чаңдан качып чечакта тургам. Дагы жакшы бетим эле мыкка тилинип кетти. Жердеги жыгач аштоого бетим менен тисем, билбейм эмне болмокмун. Шишип кеткен турбайбы? Жылуу суу менен марганцовкалап жууй кал, деп чебеленип кетти Нурмира. Арыдан бери суу даярдап коюп, даки менен сүртө жууп жаткан Касымга сөз жылдырып койду. Деле анан тырмактын изинде экен. Калп эле жаман көзү менен карап койду Касым. Эртең менен уулун гаражга чуркатып жиберди. Атам суукка урунуп калыптыр. Ооруп келе албай калды. Эртең келет, деп айтып кел деди. Гараждын диспетчеринде кечөө түнүнө карабай ат менен келишип, аялын бир атты көк жалы менен кошо иниси чубактыкына калтырып коюп, таң ата Касымга жолугуу үчүн келген Сыдык отурган. Ат менен келгенбиз. Касымда жумушум бар эле, деп койду диспетчерге. Аңгыча сырттан кирген Касымдын баласын тыңшай калды. Атам катуу суукка урунуп алыптыр. Эти ысып, башы ооруп жатат. Эртең келейин деди, деп айтты диспетчерге. Баланын артынан чыгып, дарбазага байланган аты минип кошо бастырды. Касымдыкына уулу менен кошо кирип,
Бетинин бир жагын көзү менен кошо таңып алган Касымды көрдү. Касым ордунан тура калды. Карбаластай салам берип жиберди. Салам алейкум. Келиңиз байке. Өтүңүз төргө. Алейкум ассалам. Төргө көчүк баса үн катты. Эмне таңынып алгансың? Мен уулуңа гараждан жолугуп, деле билип коеюн деп чогуу келдим. Эл туйдукунда болуп. Качан? Биздикинен чыгып алып келдиң беле алардыкына? Жеңең эле таарынат. Кечиктирдиңер деп сөгүнүп кетип калды деп. Кое турсаң деле болмок экен. Түнгө карабай ат менен келбедикпи? Жо, мен эл туйдукуна келип эле кайра барам дегем. Анан кайпактаган Касым сырдуу карап турган аялына кайрылды. Келе, чай алып келбейсиңби? Аялы чыгып кеткенде кайра сурады Сыдыктан. Кечирип коюңуз. Анан жеңелер дагы келдиби? Көкчалчы. Алып келдим. 4-5 күн болобуз го. Жеңеңди Айыл апага тааныштырып дегендей, көзүнө желмогуз элестей Сыдыкты сестее карап калды. Чай ичип болуп, Сыдык бата кыла ордунан турду. Деги санаам тынчыбагандан келдим эле. Мейли эмесе, мен жылайын. Сыдыкты дарбазадан чыккыча узаткан Касым ооздо калып калды. Жүрөгү дале дүк-дүк. Жаны жай албай кетти. Үйгө киргиси келбей, кородон алдан нерселерди кармалай, ичинен эзилип жатты. Бир туруп, бул аял куулма желмогуз. Көр коонун тукуму. Бөлтүрүк дагы ошондой. Мен буларды көргөм. Атүгүл бетимди тыткан дагы ушул көркөө. Буларды ташпараңга алыш керек. Деп кыйкырып, элге жар салгысы келип кетет. А бирок эл ишенбей койсочу. Аял куулбай коюп, чын эле төркүндөрү табылып калсачы деген күдүк ойлор кармап калып жатты. Сыдыктын келинчеги жакшынакай, ийкемдүү келин экен бечара. Сыдыктан алда канча кичи тура. Боосу бек болуп төрө берсе болду, деп жатышты айылдагылар. Анткени Сыдык иниси Чубактын үйүнө 2-3 күн эл чакырып, элден баталайын деп түлөө өткөргөн. Жумуштарыбыз бүттү. Эртең таңзардан аттанып кетебиз деген Сыдык эрте жатууга камурду. Бир чыныдай бозо калыптыр. Ичип аласыңбы? Деди Айжамал. Мейли, берсең берчи. Биткеден кийин Айжамал бир чөмүчкө жылытып, көбүрөөк бозону Сыдыкка алып келип берди. Суусап дагы турганбы, тартып жиберди. Улам оозун ача эстегилеген Сыдык төшөккө баш коёру менен уйкуга кетти. Ал жанагы бозону жылтымыш болуп жатып, шилекейин тамчылатып, тилин салаңдата, жылаанча ышкыра дубалаган Айжамалдын кылыгын билген жок. Дубанын күчү бут серткис уйкуга жетелеп кеткенин сезбей да калды. Башка үйдө жаткан Чубактын келинчеги дагы жарыгын өчүрүп, балдары менен уктап калышкан. Түн ортосу болуп, эл оор уйкуда жаткан маал. Айжамал акырын баш көтөрө Сыдыкты тыңшай карап калды. Акырын түртүп, жулкулдатып көрдү. Жай дем алган Сыдык катуу уйкуда эле. Ордунан аста турду. Шыбыш алдырбай эшикке жетти. Короого чыгып, чынжыр менен байланып турган көкчалды чечип агытты. Анысы кыңшылай секирип, Айжамалдын бети башын жалап жуктап жиберди. Энесине эркелеген баладай коюн колтугуна башын жөлөй кыңшылап жатты. Аңгыча Айжамалдан ырылдагандай үн чыкты эле, көкчал эркелигин токтото, энеден тил уккан баладай момое түштү. Анан адамдан башкача тездик менен баскан Айжамалдын артынан ээрчи дарбазадан атып чыкты. Көчөнүн иттери алыстан үрө, куйруктарын кыпчый житип кетип атышты. Айсыз караңгыга жамынган аял менен карышкыр аста чукулдап Касымдын дарбазасына жетти. Бир саамга тыңшап турду. Акырын дарбазаны тырмалап көргөнсүдү аял. Иштен иттин үрбөгөнү демир болуп кеткендей болду. Аял артка кетенчиктеп баса түштү да, түүлө чуркап, 2 аттоо менен дарбазанын кырына дабышсыз жабыша түштү. Мышыктан жеңил кыймыл менен коронун ичине ашып түштү. Кайра дарбазанын элгичин чыгарып эшикти ачты.
Карышкыр дагы ичке кирди. Аял барып эшикти тартып көрдү. Бек болчу. Кандайдыр бир күч менен жулка тартты эле шарак эте эшик ачылып кетти. Ыргып секирген аял менен карышкыр коронун бир бурчуна тура калышты. Бул маалда ар кайсы ойлорго берилип, телевизор көрүп олтуруп, үй бүлөсүнөн кеш жаткан Касым уктап калган. Шарак этип ачылган эшикти туйган да жок. Өлүк уйку аялы, бала бакырасы дагы бекем кучагына ороп алган эле. Корооздун кыйкырыгына улай баш көтөргөн Сыдык Айжамалды түртүп ойготту. Турай, катуу уктап калган турбаймынбы? Кой короого чыга электе жетип калалы. Жоголушту деп чубактагы күтүп жаткандыр. Алар таң зар менен аттанып кетишти. Касымды аялы жулкулдатып жиберди. Бала жок кокуй. Эшик жулуну ачылыптыр. Дарбаза ачык экен. Арман Күнай, эми кайдан издейбиз? Аман болсо экен Кудай. О Кудай, эмне дейт? Кылгылыкты кылган экен желмогуз. Деген ой башына келе Касым атып турду. Кошуналарын түп көтөрө кыдырып таппай калышты. Бирөөлөр тарабынан уурдалып кеткени бардыгына белгилүү болду. Болбосо 2 жашка жаңы чыгып, тамтуң баскан бала кайда кетмек? Анын үстүнө илгиштин жулуна ачылышы ууру киргенин айгинелеп турду. Тегеректен шек шыба болбой жедеп түңүлгөн Касым чубактын үйүн көздөй жөнөдү. Азыр алдынан чыккан желмогузду өлтүрөм деген ой бийлеп алды. Дарбаза шарт ачылганда короого оокатка илешип жүргөн чубактын келинчеги чочуп кетти. Касым элеңдей коронун ишин карап жиберди. Ал жерде байланган аттар көрүнбөйт эле. Жини келип тиштенген неме чубактын коро кепилдерин аңтарып карап чыкты. Чубактын келинчеги таң калып делдейет. Көзүнө эч нерсе чалдыктыра албаган соң бурк этти Касым. Эмне? Кетишти беле? Акемдерби? Таңзардан эле аттанып кетишкен. Аял да кеттиби? Карышкырчы? Кетишти, чогуу эле. Алар деги түндө силердикине түнөдүбү? Ооба, башка чапкан эмедей боло түштү Касым. Башым бекем мыкчый, күрсүнүп жиберди. О Кудай, мага эмне көрүнүп атат? Алар биякта эле түнөшсө, анда уулум каяка кетти, кокуй. Жүрөк мыкчыткан ойлор бүт сезимин бийлеп кеткенсиди. Байке, эмне болду? Аларды эмне издеп жүрөсүз? Келиндин үнү төбөсүнө чагылган түшкөндөй болуп кетти. Селт этип алды. Көзүнө желмогуз келип сүйлөп жаткан элес тартыла түшкөн. Жөн эле. Уулумду таппай жүрөм, ууру алып кеткендей. Эшикти жулуп кирип, көтөрүп кеткен окшойт. Эртеден бери издеп барабыз. Деги эле таппаганымдан түтүн кыдырып жүрбөймүнбү? Баса, тиги абысынын жанагы карышкыр соо неме экен? Келгенде эле бастырманын астында байлап коюшкан. Кеткиче деле былк кеткен жок. Ал эмес биздин балдар минип алып ойноп жатышыптыр бир жолу. Деги эле ырылдаганын дагы көргөн жокмун. Мейли анда. Уулум эле санаам тынбай жатат. Балким табышкандыр. Үй жакка барайынчы. Чын эле ушул ой үмүт көңүлүн жайлата үй жакка жөнөдү. Орто жолдон иниси ат менен тосуп чыкты. Сизди издеп жүрөм байке. Деги айтчы, эмне жаңылык бар? Чебеленген Касымды дит багып карай албай, тиги жигит аттан түшө бас майылын бекитип Касымды колтуктап мингизди да өзү артына учкашты. Айтпайсыңбы? Барбы бала? Бар эле. Кайда экен? Тиги мүрзөлөрдүн арасында ойноп кеткен тура. Анан? Ошакта экен. Уй айдап бара жаткан бирөө көрүп, жегендерге айтыптыр. Өзүн өзү кармай албай, көзүнөн жашы кылгырып, ыйга өнү буулуккан тиги инисинин сөзү кулагына кирип-кирбей, секиден мүрзөгө топтолгон элге көз уруна түштү. Жүрөгү бир нерсени баамдай айкырып алды. Кокуй ай, кокуй! Көзүм кашайган экен Жемекчи эле жеген экен Жутмакчы эле жуткан турбайбы? Канчык. Эми эмне кылчумун? Мүрзөнү көздөй чаап жөнөгөн Касымдын сөзүнө түшүнө албай, сүйлөөгө кудурети дагы жетпеген жигит аттан ооп түшүп калбас үчүн Касымды бекем кучактап алды.
Элге жакындай берип, аялынын солуктаган чаңырыгын, чоңоюп калган балдарынын ыйын укту Касым. Өзү дагы аттан ыргып түшүп, эл аралай ортого кирип барды. Өз көзүнө ишене албай чөгөлөй калып өксүп жиберди. О, эл журт, бул эмнеси я? Кудайга эмне жазганым бар? Айланайыным-ай, айланайыным, жаңыдан көзгө илинбедиң беле? Жабылып турган жоолукту сыйрып жиберди. Кызыл жаян болуп жаткан уулунун төшү, ич эти жок жатканын көрө, бетин баса калды. Көмөкөйдөн ачуу айкырык сала, жер муштагылап жиберди. Үйрүлүп, эл баланы кайра жабышып, Касымдарга кайрат айтып жатышты. Эртеси эле жел менен кошо жорткон айып кеп, Сыдыктын кулагына шак этти. Айыңды төмөнкү кошунасы Элтай басып келип, гейи отуруп ортого салды. Баягы Касым деген шопур баланын 2 жашар уулу шумдуктуу өлүмгө туш болгон тура, бечара. Эмне дейт? Чочуп кетти Садык. Түрүкмуш болуптур. Түн ичинде эшигин жулуп ачып, баланы уурдап кетиптир. Эртең менен жабылып издеп жүрүп, мүрзөдөн табышыптыр. Кудай атобо, уй айдаган бирөө байкап калыптыр. Жаңы казылып, дөөлөнбөй үйүлгөн жерди көрүп калып барса, көйнөктүн чети чыгып калыптыр дейти. Күчкө салып тарта салса эле бала чыкпайбы? Анан дагы каршкыр койду жера тарткансып, төшүн сөгүп кетиптир. Айланайын Кудай. Бай эле күнү мотураңдап чуркап жүрбөдү беле? Мен барып кеткем Касымдыкына. Бул эмне деген шумдук, кокуй? Байкуш Касым жинди болуп кете жаздаптыр дейт. Баласынын өлүгүн көрүп, ошол жерден алдан эме жулунуп, талаалап безип кетмек болуптур. Жемекчи эле жеди, жутмакчы эле жутту канчык деп какшай бериптир. Мен аны азыр өлтүрөм, кууп жетип, таш талканын чыгарам деп атмакчы болгондо эле туш-туштан чыгып кармап калыптыр. Болбогондо Байкуш Касым шайтандын азгырыгы менен кайсылап атка кабаларын ким билет эле? Ойдеги эмне болуп уурдалып, эмне болуп көмүлгөнү аныкталбаптыр банан. А дегенде тиги шумдукка чогулган эл эли салбай, жаңы топуракты тепсеп салышкан экен. Дареги билинбейт. Тизе бою казылыптыр да, ошого чала көмүп баса берген тура. Жанагы көркө дагы жакшы баланын көйнөгү көрүнүп калыптыр. Кудай атобо, бул эмне деген шумдук я? Деги таң калыштуу. Тегеректе күрөк-мөрөк деле илинбейт. Баса участковый милиция дагы келген экен. Ит казган окшойт дептир. Биздин райондо мурун дагы балдар көмүлгөн көр казылган турбайбы? Бул жолу жаш баланы чала жеп, атайын жер казып, көмгөнү табышмак болуп жатпайбы? Бая Айдардын баласынын жайын казып, уурдап кетчү дагы иттин кылыгы дешти эле. Эми мылтык менен мүрзө кайтарыш керек деп баш катырып жатышат дейт. Мылтык менен кайтарганда эле болчу нерсени болтурбай коюшат бекен. Баятан унчукпай отурган Сыдыктын аялынын суроосу кээ-кирилүү угулду. Аны суроолу тиктеп турган аялды карап алып, денеси муздай түштү. Башынан ылдый муздак суу куйгандай дене бою чымырап, денеси кара терге чөмүлүп кетти. Маңдайында ит тумушуктуу, көзү кызыл от болуп күйгөн желмугуз турат. Туттунуп алган немедей көзүн ала качты. Алдында жайылган тасмалга карады. Жүрөгү дүк-дүк сого, өз көзүнө өзү ишенбей кетти. Чай ичиңиз аба деп чай сунган Айжамалдын үнүнөн силтеде түшкөнсүдө. Колун сунуп, чынını алып жатып, Айжамалдын жүзүнө көз чалып өттү. Жок, баягы эле Айжамал колу титирей ойго бата түштү. Элтой чын көргөнүнө ишене албай кетти. Чай ууртап жатып, кайра-кайра карады. Кызылы кызыл, татынакай Айжамал беймарал чай куюп отурат. Өзүнөн 6-7 жаш улуу Сыдыкка карап жеңедеп койчу. Кээ бирде эркек написи шилекей жуткуруп, көз кылгырта тийишип койчу. Азыр дагы ошол абалга келип, жанагы муздак тер чайдын ысыгына аралаша өзүнө келип калгансыды. Кызык, көрдү ит казыптыр дейли. Жеген дагы ит болсо, а баланы киши уурдап барып итке салып берди дейсиңби? Капыстан ою бузулган Элтой саамга карбаластай калды.
тамагын жасай үн катты. Ке ошондо болуп жатпайбы? Бул бир түшкө кирбес жомоктой болду го. Атаңдын көрө ошол неме кабылса, сөөгүн сөөк, жилигин жилик кылып салса. Касымдын дел өрүп кыйкырганын эл тыйып коюшту. Ага туугандары кайрат айтышып, көңүлүн жайлап атышты. Бирок улам эстеген сайын муну ким кылганына көзү жеткен неме: "Сениби шашпа. Сениби шашпаганчык. Акыры жок кылам. Акыры жок кыла албасам анда. Кайдан чыккан желмогуз эле бул?" деп кыжырданып, анысын ачык айта отуруп тура калып атты. Бул абалын көргөндөр жин дарып жаткандай, сак-сактай кайтарышып, көңүлүн алаксытуунун камында болушту. Тасмал четинде отуруп, баятан аксакалын сылай, Куран окуган айылдын аксакалы Ысман Касымга үй бүлөсүнө багыштай сүйлөдү. "Эми Кудайдын буйругу экен. Бечара чымчык болуп учуп кетти. Өмүрүңөр жаш. Бешиңерге далай бала бөлөнөр. Өзүңөрдү бек тутуп. Касым, ата сакалы эгиңе бүтүп калды. Эми келечегиң берсин. Ал нерсени ойлобой, кан чыгарып, арбактарга Куран окуп, элден бата алып кой балам. Жумушуңа дагы чыкпай жатыпсың. Үй бүлөң сени карап отурат. Колхоздун бирден бир ишенген кишиси болсоң, сага шенип жалгыз жаңы машинени сага берсе, анан сен токтотуп койгонуң жарабайт. Жумушка чык." Иштеги буйуккан бүгүн айткан менен ишенишпейт деген ойдо макул боло, Касым башын аста ийкегендей отурду. Сыдыктын жүнү кулпунуп, торпоктой болуп семирген карышкыры көптүн көзүнө түшө баштады. Малга алмашууну сунуш кылгандар дагы көбөйдү. Акыры бир күнү чай үстүндө отуруп, Айжамал менен мындай кеңеш кылды: "Айжамал, кандай кылсак я? Көк чалга кызыккандар көбөйдү го. Жылкы баштаган малга алмашалы дегендер болуп жатат. Бир күнү бирөөлөр атып кетип, же өзү жоголуп кетсе, өзүбүзгө дагы буйрубай калып жүрбөсүн. Андан көрө өзүбүз эле..." Эмне деп жатасың? Кой. Экинчи көк чал жөнүндө арам оюңду ары кыл. Ал менин боор этим менен тең экенин билбейсиңби? Эч кимге зыяны жок немени эмнеге жоготмок элек? Ал өзү дагы жоголбойт. Ал эми кимдир бирөө тийип көрсүнчү. Ал да Кудай-ай. Койдум. Анан калса башкача чоңоюп кетти. Бирөө жарымга зыяны тийбейби дейм да. Эмнеге тиймек эле? Тийсе эбак эле бир зыяны болбойт беле? Бир күнү колхоздун башкармасы келип калды. Кыштоодогуларды кыдырып жүрүп, жанында башкы зоотехник, кой ферма башчысы бар экен. Короо сарайды кыдырып көрүштү да, жакшы деп башын ийкеген башкарма Сыдыкты колтуктай четке чакырды. "Иштериң жакшы экен, Сыдык. Жем чөптү дагы ырас үнөмдү пайдаланып жатыптырсың. Ардак тактага илдирем буйрса, койдун башын дагы чыгымга учуратпай жүрөсүң. Сыйлыкка көрсөтөм керек болсо. Баса, Сыдык, сенден бир нерсе сурайын дедим эле." Сураңыз. Канчага аласаң, короодогу коюңан менчигиңе чыгарып берейин. Тиги обкомдун биринчи секретары менен мамиле күтүп келаттым эле. Жакында 50 жашка чыкканын белгилейт экен. Бир карышкыр ичик жасатсамбы дегем. Сенде өзү эле бир ичик боло турган карышкыр бар турбайбы? Берчи мага ошонуңду. Эми аны аялым бердиртпейт го. Бөлтүрүк кезинен багып чоңойтту эле. Малымдын чыгымга учурабаганы дагы ошонун касиетиненби деп ойлоп жүрөм. Койчу ошонуңду. Карышкыр дагы касиет болмок беле. Мага эле бер. Менин пайдамды көп эле көрөсүң. Андан көрө. Давай. Көп сөздүн кереги жок. Ал түндө шопурумду жиберип ийем. Союп туруп, терисин берип жибер. Эч качан берилбейт көк чал. Таноолору кыпчылып, өңүнө заар толу кумсарган Айжамалды карап, мындайды күтпөгөн башкарма бир Айжамалды, бир Сыдыкты карап кумсарып кетти. Атайын карышкыр үчүн келген эме каршы болот деген ой 3 уктаса түшүнө кирген эмес. Сыдыкка атырылып бир тийди. Омей, ой мына бул катының соон эмеби өзү? Эмне кыйкырат мага? Карышкыр менен катуу байланышып алган го. Аста айтканда угуп калсаңарчы. Болбосо кыларың эмне? Азыр сыйың менен кетип кал. Карышкыр менен кандай байланышым бар экенин көрсөтүп коем керек болсо. Эй Сыдык, тилиңди жутуп алдыңбы?
Кабана канчыктай ажылдатпай тыйбайсың ба катыныңды? Көп келжирешпей карышкырдын терисин колума сал. Сый менен суранып атканда аткарып калсаңчы. Эх, ушу сеники өтүп баратат. Көзү чачаладай кызарган Айжамал ыркырай үн чыгарып барып башкарманын жакасына асылды. Араандай оозун ача мойнуна тиш салаарда Сыдык силкип тартып кетти. Айжамал жулунуп атты. Кое бер. Мен мунун көзүнө көрүнүшүм керек. Азыр тим эле кокосун жулуп алам. Оозунан көк буу чыгара шилекей чачырата сүйлөп жаткан Айжамалдын тумшугу сүйрү тарта, азуулары арсая, ири укмуш абалга келип баратты. Айжамал, жинди болуп атасыңбы? Өзүңдү кармачы. Токточу эми. Акылыңа келсең, деген Сыдыктын сөзү бир аз таасир берди окшойт, басаңдай түштү. Кийимин оңдоп түзөгөн башкарма зекип үн катты. Айтып коеюн, Сыдык, 2 күндөн кийин шопурумду жиберем. Карышкырдын терисин эмне кылсаң дагы салып жибересиң. Таарынышпагандай бололу. Башкарма отурары менен машине ылдыйды карай салып уруп кетти. Айжамалды бооруна кыса, эркелете мындай деди Сыдык. Ушунчалык да ачууланасыңбы? Мен көк чалымды бербейм. Мен көк чалды бербейм дебедим беле. Сабырдуу болсоң. Айжамалдын жүзүнө тигилип, жанагы өзгөргөн жүзүнүн өз калыбына келип калганын көрүп, жүрөгү ылдыйлай түштү. Бирок ошол күнү кечинде көк чал келбей калды. Аймакташ чабандарга барып сурап келди. Түшкө чейин жүргөнүн көрүшүптүр. Түшкө жуук тынбай уулуп атканын угушуптур. Таң атканча уктабай чыкты Айжамал. Карышкырдын үйүргө кирер маал эмеспи? Үйүр издеп кетти го. Келер, деп сооротуп жатты Сыдык. Эртең менен кой артынан күпчүйө ичик, чокой кийген Сыдык кетти. Анын карааны көрүнбөй калгандан кийин жеңил чапан, бутунда көлөшчүн Айжамал тескейдеги жылга менен өйдө чыгып кетти. Айжамал менен көк чалдын жоголуп кеткенине 1 айдай болуп, Сыдык түңүлүп калды. Өзү да суй жыгыла издеди. Арка өрөндүн маалына топ-топ болгон карышкыр кол салып, кырып ийип жаткандарын угуп атты. Бул өрөөндөн бир да мал чыгымга учураган жок. Ал эмес ит куш көргөн адам болбоду. Бир чети малга карышкыр тийбегенине сүйүнсө, бир чети көк чалдын, анын артынан Айжамалдын ың-жыңсыз жоголушу мүңкүрөтүп жиберди Сыдыкты. Бир күнү койду короого кийирип, малын жайлап койгон Сыдык мешке дуулдата от жагып, тамак жасоого киришкен. Ага удаа эле эшик ачылып, чаштары жайылган, шилбейип жүдөгөн Айжамал кирип келди. Бир чети дайынсыз жоголуп кеткенине жини келип, көргүсү келбей кетсе, экинчиден камыр жумур болуп, тизе жылыткан аялынын кайтып келишине ката түшкөн көңүлүн жубатып жиберди. Айжамалдын тегерек көздөрү ичине кирип, жаак сөөктөрү урчуюп чыгып калган. Бүлбүл болгон чырактын жарыгы кубарган жүзүн ого бетер бозортуп көрсөтөт. Нуру өчкөн көздөрү Сыдыкты күнөөлүү тиктейт. Кокус тап берсе, жалт бурулуп качып жөнөчү кейпи бар. Үстүндөгү чапаны, ич кийимдери дал-далынан тытылган. Бир саамга унчукпай турду Сыдык. Айжамал да жакын келип, тизе бүгө отурду дагы Сыдыкты муңайып карап койду. Казан аякты карап, тамшана шилекей жутуп алганын сезбей кетти. Ошентсе да аялды кылды да, эт туурап аткан Сыдыктын колунан бычакты алды. Анын абалын көрүп турган Сыдык унчукпай турду да, мискейди алып, бир чоң чыныга буркурап көйүргөн сүзмө кошулган максымды көтөрүп келди. Айжамал колуна ала, 2 уурту ылдый төгүлгөнүнө карабай, аптыга жутуп, заматтай ичип жиберди. Эми өзүнө келгенсип, ийини менен дем ала, өх деп жеңилдеп үшкүрүп алды. Ортодогу жым-жырттыкты Сыдык бузду. Кайда жоголуп кеттиң? Сыдыктын үнүндө каардуулук байкалган жок. Ошондон улам калтыраган үнү менен Айжамал мындай деди. Көк чалды издеп жүрбөдүмбү? Арка өздөн араң дегенде таап келдим. Арка өздөн таап келдим? Оянан ушунча жоголдуңбу? Ошондон ары деле житип кетсең болмок экен. Кашкырлар сени жара тартып кетсе эмне болмоксуң? Мени жара тартмак эмес. Сөзүнөн карматып алгансып, мукактана түштү. Кайра жымсалдап койду. Көк чал көрүнүп калабы деп жүрүп отуруп, өтө алыс кетип калган турбаймынбы? Адашып жүрүп араң келдим.
Сени менен оңой эле кайра келдиби? Анан калса тоңу өлгөнгө бир жерде деп сарсана болгонумду айтайын. Сен болсо кашкырдын артынан жаныңдан аша чаап жүрөсүң. Ойбу өздөрүн жеп койчу кашкырлар сага кандай кабылбай калды дейм да. Эми талаанын кыныгын алган неме турат дейсиңби? Атып салып башкармага эле кармата салыш керек болуп калды. Мал сал курай албай атканда көп жардамы тийчүдөй. Чөгүлгөн калыбында Айжамал туруп турган Сыдыктын тизесин кучактай калды. Суранам, антип ойлобочу. Мен ажырап калбаш үчүн атайын издеп барып келбедимби? Ал менин бир боору этим менен тең дебедим беле. Жоготом деп экинчи айтпачы. Эмнегетир жапайы жаныбардын болгондо дагы бөрү баласынын каңыл жарды өрөндөгөн жыты бурд ээ түштү. Унчукпай бутунан Айжамалдын колдорун бошотту дагы. Болуптур эми. Калганын дагы сүйлөшөбүз. Андан көрө мештин үстүндөгү чайнекте суу кайнап турат. Жуунуп алчы, деди. Өзү андан ары сөздү токтотуп сыртка чыкты. Эшиктин оң жак аптасында бөгүп жаткан экен Көкчал. Сыдыкты көрө сала боор токтоп жыла кечирим сураган немедей кыңшылап үн чыгарып жиберди. Сыдыктын бутуна жетип башын сүйкөгүлөп ийди. Сыдыктын ичи жылый түштү. Эңкейип башын сылай кууранып кирди. Байкушум десе, сага дагы түшүнсө болот. Үйүр керек болуп калды да. Эми кетпейсиңби? Кетпе, Көкчал Сыдыктын бооруна секире эркелей бою менен тең неме Сыдыктын бети башын жалап чуктап жиберди. Айлана чуркап, жата калып, оонолактап эркелеп жатты. Азыр ач бөр эмессиңби? Курсагыңды бир кампа айтайын. Эртең кой кайтарасың. Айтып коеюн. Куураган Сыдык үйгө киргенде мештин жанында чоң чылапчынга түшүп, эниден туума жылаңач Айжамал жуунуп аткан. Денесине жайылган чачына ороно отура калды. Бир жума өтпөй түн ичинде башкарманын машинеси эшиктин алдына келип токтоду. Аны көрүп айттырбай түшүнгөн Сыдык кыжаалаттанып кетти. Эмне дейт эми? Бербей койсом артыман түшүп алат эми. Эптеп оокат кылып атканда. Эмне кылсам я? Деген ойго бериле шоопурду утурлай басты. Кол алышкан шоопур унчукпай катты сунду. Катта кандай Сыдык? Өгүнү катуу кетсем кечирип кой. Эми түшүнөсүң да. Айтпадым беле. Сенин карышкырың абдан туура келип турат. Ора кала көрбө, макулбу? Жок дегенде эптеп колго тийгизсең, өзүм деле терисин сыйрып алам. Ора кылсам майлуу талкандан ажырап калып жүрбөйлү. Колго тийгизсең талаада калтырбай, үйлүү кылганга дагы жардам берем, деп жазылган. Сыдыктын көзүнө башкарманы каардуу элеси тартыла түштү. Бушайман тарта жанын коерго жер таппай кеткенсиде. Эми эмне кылат? Бир азаптуу күнгө кабылдым го. Иттен дагы акылдуу Көкчалды кантип таап өлүмгө кыям? Же кымындай эле зыяны болсочу? Байкуштун ары бери басып толгонуп турду да бир нерсе оюна түшүп кудуңдай түштү. Эмне болсо да азырынча дагы бир баледен кутула турууну чечти. Шоопур балага карбаластап айтып кирди. Ой балам, өгүнү жоголуп кетти дегенин уксаң керек. Эптеп кайра келип калды. Кудай жалгап, өзүң деле көрүп көрсөң болот. Кынжыйып арыктап калыптыр. Териси таландуу болуп жараксыз. Азыр сойгон менен эч майнап чыкпайт. Андан көрө жакшылап агып көрөйүн. Семирип, жүнү жылтылдагандан алсын. Ошентип айтып барчы, айланайын. Өзүң деле түшүнөсүң да. Бая күнү жоголуп кетиптир деп укканда атайын эле сизди катып койгон болуш керек деп жинегелеп аткан. Мынча болбогондо сизден колхоздун коюн өткөрүп алмак. Анан эле кайра келиптир деп угуп калбадыкпы? Ошон үчүн жиберген да сизге. Түшүнүп атам. Бирок жараксыз терини деле кантип тартууга бере алат? Айтып бар эми. Жок дегенде 2-3 ай күтө турсун. Мейли анда. Машиненин жарыгы кокту ылдый сүзүлүп, караны көрүнбөй калганча карап турган Сыдык үстүнөн жүктү алып салгансып, жеңилдей үшкүрүнүп алды. Үйгө киргенде жүрөксүгөн Айжамал сурап жиберди. Баягы башкарманын машинесиби? Эмнеге келиптир? Соо келген эмес го, Бул Көкчалга асылганын койбойт го. Мага эмне жиниңди келтирдиң? Баары бир бербейбиз дебедим беле. Бербейм. Сыдык Айжамалды кучактап эркелетип отурду. Ичи элжиреп, жагынан сылап, көздөрүнөн өө батып сурап койду.
Сен мага качан төрөп бересиң? Биринчи кыз төрөсөң, сага жардамчы кылып. Андан кийин эркек төрөйсүң. Ал мага жардамчы болот, Сыдыкка сүйөнүп, дене бою балкып, жаны делөөрүп бараткан Айжамал ток ургандай селт этип калды. Эмне чочудуң? Жөн эле. Кантип төрөйт болду экен баланы? Төрөгөндөн коркуп атасыңбы? Биринчи курсагың бөрсөйсүнчү, анан өзүн өзү эле төрөткө даярдана бересиң. Кандайдыр бир ойго чулгана түшкөн Айжамалды этибар албай, бооруна бекем кысып, аймалап жиберди. Жаңы көргөн немедей алкымдарынан аптыга жыттагылап, бөрсөйгөн эрдинен соро колдору ак мамагына жабышты. Үй тиричиликтерин жасап коюп, мештин жанына отура кеткен Айжамал Сыдыктын кечээкү айткандарын эстеп отурду. Чын эле, бойтойгон татынакай бала төрөп алса, анда өмүр бою бактылуу жашамак. Сыдык экөө алмак салмак колуна алып, эркелетип аткандары көзүнө элестеп, жылмайып алды. Бирок ичиркенип жиберди. Ай кудайым ай, бала эле төрөсөм экен. Кайдан да көк чалды издеп бара койдум эле. Кудай уруп дагы. Ого кой, анын бетин ары кылсын. Накты адамзатын аралашып, көңүлүм жай болуп келатканда деген эжа бербеген ойлор сезимин бийлеп жиберди. Өзүн канчалык алаксытып, көңүлүн башкага бургусу келсе да, бала эмес, күчүк кучакта отурган өзү, балта көтөрүп өлтүрөм деген каарданган Сыдык элестей берди. Башына ар нерселер келип, өткөндөгүлөрдү эстеп жатты. Алар бир тоонун түбүндө таштан куралган тамда турушчу. Короо жайы, кепелери бүт таштан курулуп, өзүнчө эле дүпүйгөн жапайычылыкты элестетчү. Негизинен ушул аймакта жашаган кыргыз, уйгурлардын жашоосу бири-биринен айрып алгыс эле. Алар самсыган малын багышып, ошонун арты менен жашашчу. Айжамал анда-санда чыгып, мал айдашканы болбосо үйдөн чыкчу эмес. Таягын колунан түшүрбөгөн чоң энеси гана бардык оокатты жасай турган. Чоң энесинин кээ бир табышмактуу кыймылдары түн ичинде караңгы бөлмөгө кирип алып, ыйлаганы, ырдаганы белгисиз уулгандарды көнүмүш болуп калса да, эмне үчүн деген суроолорго жооп таппай келет. Чоң энесинин бир гана айтканы бар. Биз бөрү тукумунанбыз. Арбактар менен сүйлөшүп, арбактарга сыйынып атпаймынбы? Анын баарын дагы чоңое түшсөң айтып берем. Арбактарга жолукканды, кантип бөрү болуп куулуп, кантип адамга айлангандын дубасын үйрөтөм. Бөрү тукумунда ыйыктык бар. Аны азыр эч ким колдонбой калышты. Сенин энетаң арбактарды эстебеген үчүн биротоло макулук болуп калышкан. Кудайга шүгүр, адамдаттан сен калдың. Адам экениңди унутпа. Бирок түпкү тегиң бөрү экенин дагы эстен чыгарба. Атаганат, жалгыз болгондо да кыз болуп калганыңды карасаң, өмүр бою менин кейпимди кийип, жалгыздыкта өтпөсө экен өмүрүң. 6-7 жашар кыз тумандаган бул сөздөргө түшүнгөн эмес. Оозун ачып, эмне укканын эле салбай калган. Ал кийин бардыгы өзүнөн өзү түшүнүктүү боло берди. Коронун бир бурчунда караңгы бир кепе бар эле. Чоң энеси көп убактысын ошол жакта өткөрчү. Айжамалды ал жака барба деп жүрүп, секирек кыздын канчалык кызыгуусу артса дагы, а кепеге такыр жолочу эмес. Чоң энеси жокто кепенин оозунда оор кулпу илинип турчу. Анын ачкычы болсо чоң энесинин чач чолпогунда бекилүү жүрө бер эле. Айжамал 12-13кө келип, дене бою түздөлүп, көргөндөрдүн сугун арттырган кыз болуп калган. Бир күнү адатынча эриккенден короого чыгып, эмне кыларын билбей турган. Капыстан караңгы кепенин оозундагы кулпу бекилбей, жөн эле илинип турганын көрдү. Чоң энеси бекиттим деп чала буроо алганбы, а дегенде жөн салды карап койду эле. Эмнегедир кызыгуусу арта ачык турган кепенин сыры азгырып кадам шилтеди. Жүрөгү дүкүлдөп, кандай жашыруу нерсени көрөрүнө көзү жетпей аярлай басты. Улам-улам элеңдеп карап коет. Таягын таянып, бөкчөйгөн чоң энеси малдын артынан кеткен. Азыр келер коеру белгисиз. Ошентсе да кепеге киргенин билсе, мына колуна кулпуга жетип, эшикке илинген жагын аста чыгарды. Жүрөгү дүк-дүк.
дагы бир жолу элеңдеп эки жакты карап алды. Бир саамга ача албай буйдала түштү. Ичинен кимдир бирөө бекем тартып тургансып кетти. Денесин ымыр-чымыр аралап, шектенүү, кызыгуу менен коркунучка ороло түштү. Ушул маалда ай деген үн чыкса, коркконунан жүрөгү айрылар абалга жетип калган. Корккон неме тутканы кое бере артка кетенчиктеди. Артка бурулуп кетип баратып, жеңилдене үшкүрүнүп алды. Шайтан сайган немедей кепени бир кылчайып карап алып тык токтоду. Ушу кепеден коркомбу деген эрдемсиген ой башына келе түштү да, кайра шыдыр кепенин оозуна келип ачып кирип барды. Адегенде көзгө сайса көрүнгүс караңгылыктан көзүнө эч нерсе илинбеди. Кепенин ичинде көз жүгүртө баштады эле төр жактан кыңшылаган үн чыгып, оттуу төрт көз карап турганын көрдү.